Бүгүн Общее дело коомдук бирикмеси кезектеги сурамжылоосунун жыйынтыгын чыгарды. Аны социологдор 7 сентябрдан 15-не чейин жүргүзүшкөн. Жаңы программа кайрадан 40 миңден ашуун байланыш номерин чогулталган. Алардын айрымдары иштебесе, көпчүлүгү бош эмес болгон. Уюштуруучулар тарабынан берилген 20 суроого таптакыр эле жооп берүүдөн баш тарткандар дагы болду. Аларга COVID-19 илдетинин экинчи толкуну болсо деле шайлоого катышар катышпасын, эпидемия маалында кандай талаптарды аткарышы керек тууралуу суроолор берилди. Мындай кадамдар менен социологдор шайлоочулардын пикири канчалык өзгөрүп жатканына байкоо сала алышат. Мындан тышкары административдик ресурсту пайдалануу жана добуш сатып алууга болгон аракеттер тууралуу дагы сөз болду. Сурамжылоого катышкан 1202 жарандын 38%-на акча сунушталганы белгилүү болду. Ал эми 17%-на болсо башка аймакка барып добуш берүү үчүн акчалай сыйлык беребиз деп кызыктыргандар дагы болуптур. Самое интересное. Сурамжылоонун жыйынтыгында биздин тынчыбызды алган эки жагдай аныкталды. Алар форма аркылуу административдик ресурсту колдонуу жана добуш сатып алуу болду. Биз жарандардан аталган жагдайга кандай баа берерин сурадык. Натыйжада мындай мыйзам бузуулардын көрсөткүчү өтө эле жогору экен. Мындан тышкары алардын административдик ресурсту колдонуп же добуш сатып алган учурлар тууралуу маалыматы бар бекенин дагы сурадык. Алардын 3/1 укканбыз деп жооп беришти. Добуш сатып алуу боюнча деле 35% маалыматы бар экенин билдиришкен. Айрым партиялар добуш алуу үчүн көбүнчө акча сунушташкан. Мындай учурду сурамжылоого катышкандардын 80% ырастады. Мындан кийинки кезекте жаш балдарга жана аялдарга белек бечкек таратуу туруп 71%ды түзөт экен. Кайсы бир объектини куруу жана жумуш орундары менен камсыздайбыз дегендер 2 гана пайызды түзгөн. Сурамжылоонун кейиштүү жыйынтыгы ушундай дешет адистер. Көбүнчө ишканалардын кызматкерлери, үй комитетинин башчылары, айыл, район жана шаардын активисттери кайсы бир партияны шайлап койгула деп өтүнүшкөн. Сурамжылоого катышкандардын 80% бул үчүн акчалай сыйлык болорун айтышкан. Менин пикирим боюнча сунуштардын 71% ар түрдүү болгон. Жарандардын айтуусу боюнча балдарга, келин-кесектерге кызыктыруучу белектерди да сунушташкан. Бул сурамжылоонун эмне пайдасы бар? Саясат таануучу Эмилбек Жураев бул иш-аракет жарандарыбызга өз каалоосу менен добуш берүүгө жардам берет. Балким партиялардын программаларын карап, анан баа беришер дейт. Эске салсак, жарандардын пикиринин өзгөрүшүнө партиянын программалары да себеп болгон. Суралгандардын 30% ушинтип жооп беришкен. Сурамжылоого катышкандардын жарымына жетпегени пандемия маалында кантип, кандай шартта добуш берерин билишпейт. Андыктан Боршойком буга тезинен чара көрүп, түшүндүрүү иштерин жакшылап өткөрүшү керек дешет саясаттануучулар. На подходе к дню выборов. Шайлоо күнү жакын калганына карабай, шайлоочулардын көпчүлүгү кантип добуш берерин, кандай өзгөрүүлөр киргендигин жана санитардык абалды эмне кылып сактаарын билишпейт. Албетте, жарандарыбыздын көпчүлүгү мурда добуш берип көрүшсө керек. Бирок биз түшүнүшүбүз керек. Бул шайлоо жаңы өзгөрүүлөр менен өткөнү жатат. Эске салсак, бул коомдук бирикменин социологдору шайлоо өнөктүгү бүткөндө дагы сурамжылоо иштерин жүргүзүшөт. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдыев, НТС.